Саламатсыңарбы бүгүнкү көрүүчүлөр? Мен Султанбаев Медет Орозкулович, мониторинг жана баалоо боюнча экспертимин. Бүгүнкү биздин темабыздын аталышы муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн мониторинги. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көрсөтүү кызматтарынын сапаттары жөнүндө маалымат үзгүлтүк топтоо. Маалыматты топтоо кызмат көрсөтүү стандарттын чен белгилери жана көрсөткүч боюнча жүргүзүлөт. Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттары жана сапаттары деген эмне? Кызмат көрсөтүү жарандардын суроо талаптарына канааттандыруу боюнча иш аракеттер. Стандарт бул ченемдик документ. Кызмат көрсөтүүнүн сапаты деген эмне? Бул кызматтын көрсөтүүнүн сапаттарынын стандарттарынын талаптарына ылайык жарандарына көрсөтүлүүчү кызмат. Кызмат көрсөтүүнүн стандарты деген эмне? Бул муниципалдык органдардын тарабынан бекитилген чын белгилер жана кызмат көрсөтүүгө карата коюлуучу көрсөткүчтөр. Мисалы, мөөнөтү, наркы, орду, маалыматтын болушу жана башкалар. Кызмат көрсөтүү мониторинг жана болоо жүргүзүү боюнча кадамдар. Биринчи кадам кызмат көрсөтүүлөрүнүн мониторинг максаттары жана милдеттери. Экинчи кадам мониторинг жүргүзүү үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү тандоо. Үчүнчү кадам чен белгилерди жана көрсөткүчтөрдү тандоо. Төртүнчү кадам маалымат булактарын аныктоо. Бешинчи кадам маалымат топторунун методдору жана куралдары. Алтынчы кадам маалыматты топтоо методдорду аныктоо. Жетинчи кадам маалыматтарды топтоонун мезгилдүүлүгү. Сегизинчи кадам көрсөткүчтөрдүн жыйынтыктарын иштетүү. Тогузунчу кадам кызмат көрсөтүүлөрүнүн мониторинг жана боюнча отчеттуулук. Онунчу кадам мониторинг жыйынтыктары жөнүндө маалымдоо. Эми биринчи кадамга өтөлү. Биринчи кадам бул кызмат көрсөтүүлөрүнүн мониторинг максаттары жана милдеттери. Максат көрсөткүчтөрдүн муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын сактоо мониторинг. Жеке турак жай куруу үчүн жер участкаларын бөлүүгө муктаж катары жарандардын кезекке коюу. Милдеттер. Биринчи, кызмат көрсөтүүнүн стандарты канчалык сакталып жатканын аныктоо. Экинчи, бенефициарлардын кызмат көрсөтүүлөргө канааттандырып деңгээл баалоо. Мониторинг үчүн кызмат көрсөтүүлөргө тандоо. Төртүнчү, кызмат көрсөтүүнүн стандарттын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү. Экинчи кадам бул мониторинг жүргүзүү үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү тандоо. Мониторинг жана баалоо жүргүзүү үчүн кызмат көрсөтүүлөрүнүн тизмесин түзүү. Тизме төмөндөгүлөрдүн негизинде түзүлүшү мүмкүн. Биринчи, жарандардын даттандыруулары, кайрылуулары. Экинчиден, айылдын жашоочуларынын сурамжылоонун жыйынтыктары. Үчүнчү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарынын токтомдору, буйруктары. Төртүнчү, кызмат көрсөтүү үчүн байкоолордун натыйжалары. Үчүнчү кадам бул чен белгилерди жана көрсөткүчтөрдү тандоо. Сиздерди көңүл бурушуңар керек кызмат көрсөтүүнүн мүнөздөмөлөрүнө. Бул муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү, муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары, чен белгилери, документтерди кабыл алуу убактысы, мисалы көрсөткүч 30 мүнөттөн ашык эмес. Кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү 1 ай ичинде. Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы берүү убактысы 3 жумуш күндүн ичинде. Көрсөтүлгөн муниципалдык кызматтардын акыркы жыйынтыгы, турак жай комиссия чечимдерин негизги эсепке алуу жана кезекке турган эсепке алуу журналдарды каттоо. Кызмат көрсөтүү стандарттарын көрсөткүчтөрдө мониторинг жүргүзүү керек. Эми төртүнчү кадамга өтөлү. Төртүнчү кадам кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын жана маалымат булактарын аныктоо. Мисалы, балага сүйүнчү жөлөк пулу алуу кызмат көрсөтүүнүн стандарты. Бул мамлекеттик мекемелердин жана уюмдардын сайттары жана кызмат көрсөтүүнүн стандарттары. Биринчи, мисалы алуучу биринчи кадам жасаш керек. 6 айдын ичинен кеч эмес балага сүйүнчү жөлөк пулуга алууга арыз жазыш керек. Экинчи кадам бул документтерди берүү. Биринчи, баланын туулганы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү. Экинчи, ата-энелердин экөөнүн тең паспорттордун көчүрмөсү. Үчүнчү, жашаган жеринен үй бүлөнүн курамы жөнүндө маалымат кат. Анын баары даяр болгондон кийин коомдук тейлөө борборунда документтерди тапшырыш
зарыл. Üçüncü кадам жөлөк пулду дайындоо жөнүндө кабарлама алуу. Документтердин баары даяр болгондон кийин калктын тейлөө болборуна жеткириш керек документтерди. Үчүнчү, жөлөк пулду дайындоо жөнүндө кабарлама алуу. Төртүнчү кадам бул 4000 сом жөлөк пулу алуу. Бешинчи кадамга өтөлү. Маалымат топтоо методдору жана куралдары. Мониторинг методдору. Документтерди изилдөө, фокус топтор, байкоо, ушундай методдор бар. Сурамжылоо, телефон аркылуу сурамжылоо, онлайн сурамжылоо болушу мүмкүн. Техникалык чөнөө каражаттарын пайдалануу. Метод бул сурамжылоо, курал бул анкета. Алтынчы кадам маалыматтарды топтоо методдору аныктоо. Метод бул байкоо, курал чек барак. Кызмат көрсөткүчтөрүн мониторинг боюнча чек барак. Бул стандарт, чен белгиси, көрсөткүч, баалоо чен белгилери толук, жарым жартылай сакталбайт дегендерди ушундай чек баракты колдонсоңор болот. Жетинчи кадам маалымат топтордун мезгилдүүлүгү. Кызмат көрсөтүүнүн өзгөрүүлөрүнүн динамикасы. Көрсөткүч кезекте 30 мүнөттөн ашык эмес күтүү. Мониторинг үчүн кызмат көрсөтүүдө өзгөрүүлөрдүн динамикасы чагылдыруу үчүн кеминде 2 мезгилге маалыматты топтоо керек. 8-чи кадам көрсөткүчтөрдүн жыйынтыктарын иштетүү. Кезекте күтүү убактысын кызмат көрсөтүүнүн стандарттарына ылайык 30 мүнөттөн ашпашы керек. Сунуш жыйынтыктарды пайыздык түрдө берүү. 9-чу кадам кызмат көрсөтүүнүн мониторинг боюнча отчеттуулугу. Муниципалдык кызмат көрсөтүүгө мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча. Бул жерде биз жылын көрсөтөбүз, айын жана күнүн көрсөтөбүз. Отчеттун номерин да көрсөтүш керек. Өткөрүү, орду, кызматтын көрсөтүүнүн аталышы, жеке турак жай куруу үчүн участогу бөлүп берүүгө муктаж катары жарандардын кезектеги коюу. Көрсөткүчтөрдүн мониторинги. Бул пункту кайсы пункттарды силер мониторинг кылдыңар? Мисалы 5-чи, 6-чы жана 7-чи. Мониторингдин методу. Кызмат көрсөтүүнүн алуучулары сурамжылоо. Бул анкета. Мониторингдин жыйынтыктары. 5-чи пункт, 6-чы, 7-чи пункт боюнча силер жыйынтыктарын чыгарышыңар керек. Албетте силер өзүңөрдүн дагы сунуштарыңарды көрсөтүшүңөр керек. Албетте сунуштар болуш керек. Тиркелмелер дагы болуш керек. Кызмат көрсөтүүгө мониторингдин ким жүргүзгөнүн колдор дагы болуш керек. 10-чу кадам мониторингдин жыйынтыктары жөнүндө маалымдоо. Кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттарын мониторингдин жыйынтыктары маалымат такталарга илиниш керек. Социалдык тармактарда, айыл өкмөтүнүн сайтында жайгаштыруу керек. Кызмат көрсөтүүлөрүнүн мониторингдин жыйынтыктары. Бул айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөтү, аткаруучуларга мониторинг жыйынтыктары жөнүндө маалымдоо. Кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттуу мониторинг жүргүзүү боюнча иш-чараларды пландоо. Сөзсүз түрдө мониторинг боюнча план түзүлүш керек. Кызмат көрсөтүүнүн стандарт мониторинг боюнча жылдык план. Кызмат көрсөтүүнүн аталышы болуш керек, көрсөткүчкү, методдору, ыкмалары, кайсы ыкмаларды колдонуңар. Мониторинг жана пландардын датасы, кайсы күнгө силер пландаштырдыңар, кайсы күнү өткөрүлдү. Мониторинг жана баалоо үчүн ким жооптуу болот, аны да көрсөтүш керек планда. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, мониторинг жана баалоо боюнча ушул дарекке кайрылсаңар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.